Садыр Жапаров, өлкөдө демократия болобу жокпу, Россия эмес, өзүбүз аныктайбыз. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров эл аралык Аль Жазира телеканалынын журналистинен Россиянын президенти Путин айткандай, анын айланасында демократиялык режимдердин болушун каалабаганда, демократиялык багытты кармануу канчалык реалдуу, сиз демократияны куруу багытын уланта аласызбы деген суроосуна жооп берип жатып билдирди. Биз Россия менен 1850-жылдардан бери мамиледе жүрөбүз. Биздин мамилебиз болгон жана боло берет. Бизден ташкы саясат Орусия менен болот. Ал эми ички саясатыбызда өнүгүүнү, демократияны өзүбүз аныктайбыз. Россия биздин стратегиялык өнөктөш бойдон калат. Ошондой эле биз башка өлкөлөр менен өз ара пайдалуу мамиледе болобуз. Бизде демократия болобу же жокпу деп эч ким бизге буйрук бере албайт. Садыр Жапаров, менден ууру, коррупционер коркот, карапайым эл жакшы көрөт. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Аль Жазира телеканалына маек курган. Ал 19 октябрда эфирге чыгып, телеканалдын YouTube'дагы каналына да жарыяланган. Аталган маекте Садыр Жапаров ал аткарыла турган иштер, өлкөдөгү абал тууралуу кеп кылган. Маектешүүнүн алкагында журналист ал бийликке коркутуу жолу менен келди жана андан адамдар коркушат деген кептер айтылып жаткандыгын билдирген. Ага Жапаров бийликке коркутуу жолу менен келгенде президент чет өлкөгө качып кетип келбей коймоктугун айтып, мурдагы революцияларга салыштырмалуу бул жолу бийлик тынчтык жолу менен алмашкандыгын билдирген. Ошондой эле андан адамдар эмес, коррупционер уурулар коркушаарын кошумчалаган. Менден таза иштеген адамдар карапайым эл коркпойт, тескерисинче жакшы көрөт, колдойт. Менден ким коркот? Менден коррупционер коркот, ууру коркот. 30 жыл өлкөнү тоноп, коррупциялык схемаларды түзүп кеткендер коркот деген Жапаров. Садыр Жапаров Атамбаевдин кылмыштарын айтып берди. Алмазбек Атамбаев кылмыш жасагандыгы үчүн абакта отурат. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров чет өлкөлүк телеканалдардын бирине берген маегинде билдирди. Журналисттин сизди тарапташтарыңыз абактан алып чыккандан кийин өкмөт башчы болдуңуз. Атамбаевди да сиз чыккан күнү тарапташтар алып чыкты. Ал эмнеге кайрадан абакка кирди деген суроосуна Жапаров жооп берген. Кыргызстандын 100% эли мен саясий куугунтук болуп камакта отурганымды билет. Мен чет өлкөдө жүргөндө жасалган кылмыш ишин мага тагып коюшту. Караколдо губернатор менен тургундардын ортосунда чыр чыкканда мен чет өлкөдө жүргөнмүн. Мен 2017-жылы Кыргызстанга кайтып келгенде Атамбаев менен башаламандыктардын уюштуруучусу деп камакка отургузду. Атамбаев өзү болсо Крим Төбөл Батукаевди абактан чыгаргандыгы үчүн, Кой Таш окуясында аскер кызматкерин аткандыгы үчүн соттолгон. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылгандыгы үчүн кармалды. Менде күнөөм жок, аны соттор да, прокурорлор да билишет деп билдирди Садыр Жапаров. Жунусбеков, Нариман Түлеевке каршы митинг өткөрөбүз. 21 октябрда Бишкекте Нариман Түлеевке каршы митинг өтөт. Бул тууралуу Мекенчил партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Төрөхан Жунусбеков Facebook баракчасына жазды. Урматтуу мекендештер, соттолгон коррупционер Нариман Түлеевди кетирүүгө митингге чакырабыз. Саат 10-до мэриянасына келиңиздер. Чыныгы патриот мекенчилдер деп жазган активист. 20 октябрда Нариман Түлеев биринчи вице-мэр болуп дайындалган. Мэр Азиз Сурахматов кызматтан кетип, мэрдин милдетин аткаруу Нариман Түлеевге тапшырылган. Алканова, Райымбек Матраимов камалды деп сүйүнгөндөр шашылбагыла. Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер. Журналист Элнура Алканова бүгүн кармалган Райымбек Матраимов боюнча үн катты. Бүгүнкү саясий экономикалык кризиске кырдаалга Райымбек Матраимовду жалгыз себепкер кылып элди тынчытам деген максаты барлар көп экен. Матраимовго жакындарынын бир бөлүгү бул жакта мыйзам жок, четке кетип кал дегендер болду. Бирок ал киши мыйзамдын астында өзүм жооп берүүгө даярмын, бүт жерди текшерсин, Кудайдын астында колум таза деп турат. Акыйкатсыздык менен өткөн шайлоого жогорку кеңеш, админ ресурс, укук коргоо органдары, СИК, шалаакылык менен жазылган мыйзамдар, президент, анан айлана чөйрөсү, ОПГ, анан добушту сатып алган кандидаттар менен добушун саткан эл күнөөлүү. Бул бардык маселелерди чече албагандар эми күнөөнүн баарын Райымбек Матраимовду камап жалгыз себепкер кылып, алдыга жол таштап мурдагы чириген система менен кете беришет экен. Камалды деп сүйүнгөндөргө кайрылам, шашылбагыла. Матраимовду жалгыз себепкер кылып камаган система өлкөнү эч качан гүлдөтпөйт. Ушул кишини эле камаса биз жакшы жашайт элек деген айрым журналисттер эми кулак салып байкап турушсун, жашоо кайсы тарапка өзгөрөрүн деп жазган ал.
Дастан Жумабековдун балага сүйүнчү берген окуя боюнча сотко чейинки иликтөө башталды. Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Дастан Жумабековдун жаңы төрөлгөн ымыркайга 50 000 сом өлчөмүндө сүйүнчү берген фактысы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы билдирет. Жогорку соттун журналисттерге берген маалыматы боюнча факты 2 октябрда катталып, сотко чейинки процесстер башталган. Белгилей кетсек, 14 сентябрда социалдык түйүндөргө Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого бараткан Дастанбек Жумабеков жаңы төрөгөн келинге 50 000 сом сүйүнчү берип жаткан сүрөттөр жарыяланып, эртеси өчүрүлгөн. Дастан Жумабеков парламенттин төрагасы жана Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер болуп, региондорго болгон ис сапарынын алкагында Талас районундагы жаңы төрөлгөн ымыркайга 50 000 сом берген. Алгач ал бул акчаны өздүк каражаттарынан бөлгөн деп айтылып, кийинчерээк төраганын фондунан берилген деп жарыяланган. Ташиев президенттик шайлоого катышпайт. Бул тууралуу ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. УКМК төрагасы: "Мага ишенип, мени бул кызматка дайындап жатышат. Буга чейин кайсы бир компанияларда менин үлүшүм болгон болсо, баарын өткөрүп берем. Башка бардык иштеримди жыйыштырып, элим үчүн мыйзам чегинде берилүү менен кызматымды көрсөтөм. Ишимдеги ар бир ийгилигим ошол менин жеңишим", деген ал. Өмүрбек Текебаев шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөрдү колдоого чакырды. Бишкекте 20 октябрда шайлоо маселеси талкууланган жыйында 6-чакырылыштагы Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев парламентте шайлоо мыйзамына сунушталып жаткан өзгөрүүлөрдү колдоп берүүгө чакырды. Ал добуш берүү учурунда бурмалоо, административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу аракеттеринин жана шайлоого криминалдык чөйрөнүн аралашуусунун жыйынтыгы кандай болоорун 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки нааразычылык акциялары көрсөткөнүн эске салды. Текебаевдин пикиринде, президентти жана Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга шайлоо босогосун жана күрөөнү азайтуу тууралуу өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Биз эркин шайлоону камсыз кылышыбыз керек. Азыр дүйнө өзгөрдү. Мына социалдык тармактар адамдарды мобилизация кылып, аларды бириктиргенге шарт түздү. Үйдө турган кожойкелер деле биригип, коомдук пикирди аныктап коюп отурат. Ушундай шартта шайлоо босогосу минимум болушу керек. Биздин мыйзамда артта калбашы керек. 3-1% кылып төмөндөтүп, анча-мынча күчү колдоосу бар партиялар, коомдук уюмдар парламенттеги өкүлдөрүнө ээ болушу керек. Эл аралык уюмдарда шайлоо босогосу 3 төмөн пайызды сунуш кылып атышат. Бул карапайым жаштарга, жаңы адамдардын парламентке келишине шарт түзөт, деди Текебаев. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет 16 октябрдагы жыйында шайлоо мыйзамына киргизүүгө сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү биринчи окуудан өткөргөн. Азыркы мыйзам боюнча Кыргызстанда парламентке өтүш үчүн шайлоого катышкан партиялар жалпы добуштардын 7%-нан көбүн алышы зарыл. 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодо мындай чектен 16 партиянын 4-өө гана өтө алган. Эртеси күнү Бишкекте башталган нааразычылык акциясынан кийин жапырт тополоң өлкөнү саясий кризиске алып келген. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча сунуштоо Бишкекте талкуулаган 20 октябрдагы жыйынга жарандык активисттер, депутаттар, коомдук ишмерлер, журналисттер, БШК мүчөлөрү жана экс-президент Роза Отунбаева катышты.